Садыр Жапаров УКМКнын кызматкерлерине кайрылды. Өлкө башчы Садыр Жапаров өлкөнүн коопсуздугу үчүн УКМКнын кызматкерлери көп аракет кылышы керектигин айтты. Президенттин сөзүн анын басма сөз катчысы Аскат Алагөзов жарыялады. Барган сайын коркунучтардын чектери бүдөмүк болуп жаткан азыркы учур улуттук коопсуздук органдарынан салттуу ишмердиктен тышкары көп аракеттерди, жаңы амалдарды жана жаңыча мамилени талап кылууда. Азыр адаттагыдай ар кандай кейипте куулган тышкы душмандардан сырткары өлкөнүн маалыматтык мейкиндигин коргоо, жат идеологиясын тымызын жайылткандардан сактоо, ичибизге сызып кеткен чагымчыл иш аракеттерди болтурбоо сыяктуу улуттук коопсуздугубузга, мамлекеттин туруктуулугуна залалы тие турган жана башка коркунучтуу көрүнүштөр менен алдын ала күрөшүү милдети корчу турат. Мындан улам бүтүндөй өлкөнүн коопсуздугун келечеги, өлкөнүн атайын кызматтарынын ишинин натыйжалуулугунан, ыкчам иш алып баруусунан, жаңы билимге ээ болуу менен бирге жогорку жөндөмдүүлүгүнөн түздөн түз көз каранды. Ошол себептен бүгүнкү ачылып жаткан жаңы инфратүзүм коопсуздук комитетинин, анын ичинде айрыкча шаар боюнча башкы башкармалыктын ыкчам иш аракетинин сапатын жогорулатарын, ошондой эле ички жана тышкы коркунучтарга каршы алдын ала күрөшүүгө өөлгү болоруна бекем ишенем. Урматтуу чекистер, мамлекетибиздин коопсуздугун камсыздап жүктөлгөн милдеттерди ак ниеттүүлүк менен аткарып, коопсуздук органдарынын кызматкери менен сыймыктуу атты сактап, үлгү көрсөткүлө деген мамлекет башчы бүгүн УКМКнын Бишкек шаары боюнча башкы башкармалыгынын имаратын ачып жатып. Тышкы инвестициялар Бишкектен кийин эле Жалал-Абадка көп келгени айтылды. Бүгүн министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевдин катышуусунда аппараттык жыйын болду. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Анда Касмалиев былтыр дүйнөлүк инвестициялар жөнүндөгү баяндамага ылайык дүйнөлүк төс чет элдик Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Инвестициялардын көлөмү 11%га кыскарганын белгилеп, бирок өлкөгө болгон түз чет элдик инвестициялардын агымы тескерисинче 22%га көбөйүп, $1 миллиард ашканын айткан. Быйылкы жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча түз чет элдик инвестициялардын көлөмү $562 миллион түзүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 21,7%га көп болгон. Жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча бардык инвестициялардын болжол менен 84%ын бөлүштүрүп караганда Бишкек шаарына 42,7%, Жалал-Абад облусуна 14,2%, Таласка 14% жана Чүйгө 12,8% туура келген. БООнун комиссары 2025 жылы өлүм жазасы деген болбошу керектигин айтты. Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Фолкер Түрк 26 сентябрда адам укуктары кеңешинин бул маселеге арналган иш-чарасында 2025 жылы өлүм жазасы дегенге орун жок деп билдирди. БООнун Борбор Азиядагы адам укуктары боюнча кеңсеси Фолкер Түрктүн бул билдирүүсүн 2 октябрда Facebook'тагы баракчасына жарыялады. Ал бардык өлкөлөрдүн өкмөттөрүн өлүм жазасына мораторий киргизип, жазанын мындай түрүн алып салууга жана өлүм жазасы колдонулушу мүмкүн болгон кылмыштардын санын азайтууга чакырды. Өлүм жазасын жокко чыгаруу боюнча дүйнөдөгү иш-аракеттер күч алып, көптөгөн мамлекеттер аны жокко чыгарып же чектеп жатканы мени кубандырат. Ошого карабастан көп өлкөлөрдө өлүм жазасына тартылгандар көбөйүп жатат. Дүйнө өлкөлөрүнүн 2/3 өлүм жазасын расмий жокко чыгарса, 30га жакыны дагы деле адамдарды өлүм жазасына тартууну улантууда, деди Фолкер Түрк. Ал өлүм жазасы иштеп жаткан өлкөлөрдө айрымдар соттун акыйкат чечими жок эле ушундай жазага тартылган учурлар бар экенин, кээ бирлери такыр эле ак жеринен өлүм жазасына кириптер болорун кошумчалады.
27 сентябрда Ысык Көл облусунда мыкаачылык менен өлтүрүлгөн 17 жаштагы окуучу кыз Айсулуу Мукашеванын өлүмүнөн кийин президент Садыр Жапаров Кыргызстанда өлүм жазасын кайтаруу демилгесин көтөрдү. Мамлекет башынын басма сөз катчысы Аскат Алагөзов өлкө башчы балдарды зордуктагандарды жана кыз келиндерди зордуктап өлтүргөндөрдү өлүм жазасына тартуу нормасын киргизүүнү сунуштап жатканын билдирген. 1998-жылы Кыргызстанда өлүм жазасына мораторий киргизилген. 2007-жылы Жогорку кеңеш андай жазаны өмүр бою эркинен ажыратууга алмаштырган. 2010-жылы Кыргызстан жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактка кошумча экинчи факультативдик протоколду ратификациялаган. Бул документ өлүм жазасын толук жоюуну талап кылат жана андан четтөөгө же башка тартууга да жол бербейт. Ал эми 2021-жылы кабыл алынган баш мыйзам өлүм жазасын колдонууга тыюу салат. Булак Азаттык. Сербиянын президенти: биз согуш болорун билебиз, аз сөзсүз болот. Дүйнөдөгү өлкөлөр жакындап келе жаткан согушка даярданып, кайсы тарапты тандай турганын чечүүгө аракет кылып жатышат. Бул тууралуу Сербиянын президенти Александр Вучич билдиргенин серб басылмасы Курьер жазды. Биз согуш болорун билебиз, ал сөзсүз болот. Мен муну айтып жатам, анткени болуп жаткан нерселерди ар кимдин даярдыгын көрүп турам, деди Вучич. Анын айтымында өлкөлөр тынчтык сүйлөшүүлөрүн эмес, тескерисинче куралдуу жаңжалдын башталышын күтүп жатышат. Буга чейин АКШнын президенти Дональд Трамп Орусия менен Украина ортосундагы жаңжал 3-чү дүйнөлүк согушка айланып кетиши мүмкүн экенин, бирок азырынча мындай коркунуч жоголгонун айткан. Булак Суперкейжи. Орусияга 200дөн ашуун Украинанын дрондору чабуул жасады. Орусиянын коргоо министрлиги 6-октябрда эртең менен билдиргенине караганда, түн ичинде өлкө аймагында абадан коргонуу күчтөрү Украина тарабынан жөнөтүлгөн 251 дронду атып түшүргөн. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалыматта белгиленгендей, Кара деңиздин үстүндө 61 дрон, Крымда 40 дрон жок кылынган. Курск облусунун үстүнөн 34, Белгород облусунан 30, ал эми Нижегород облусунан 20 учкутсуз учак атып түшүрүлгөн. Жалпысынан 40 миңге жакын адам электр жарыгысыз калган. Орусиялык жана украиналык телеграм каналдардын жазганына караганда, Брянск облустун Клинцы шаарындагы жылуулук электр борборуна да чабуул коюлган. Мындан тышкары Крымдын Феодосия шаарына жана Нижегород облустунун Дзержинск шаарына соккулар жасалган.